Саламатсыңарбы балдар? Biz bugün ıptır müçösünü үйрөнөбүz. Iptır müçösü etişke жалганат, ıptır müçösүнөн кийин жак müçөнү улайбыз. Ыптыр мүчөсүн капыска өткөн жакты өчтүрүүчү мүчө. Капыска өткөн жак же болбосо ыптыр мүчөсү кандай маанини берет, кандай маанини билдирет. Ордо болуп өтүп, биз сөз кылып жаткан убакта эсибизге түшө калган жана капысынан болуп өткөн кыймыл-аракетти, ал абалды билдирет. Ыптыр мүчөсүн көбүнчө жомокторду айтканда ыптыр мүчөсүн колдонобуз. Мисалы, илгери өткөн заманда көк деңиздин боюнда бир кемпир чал жашаптыр, же болбосо бир кемпир чал болуптур деп жомокторду айтканда ушул ыптыр мүчөсүн колдонобуз. Дагы бир башка мисал, чоң арык айылына жаңгактай мөндүр жааптыр деп айтабыз. Эгерде сиз мөндүрдүн жааганын көрбөсөңүз, анда ыптырды колдоносуз. Эгерде өзүңүз көрсөңүз, анда жаңгактай мөндүр жаады деп айтасыз. Сиз бул маалыматты башкасынан уккандыктан, же болбосо сизге бул маалыматты башкасы айткандыктан, сиз анын айткан маалыматын башкасына айтканда ыптырды колдонуп айтасыз. Дагы бир мисал, айылдан чоң энем менен чоң атам келиптир деп айтасыз. Анткени сиз алардын келиши жөнүндө эч кимден эч кандай маалымат уккан жоксуз, же болбосо сизге үй бүлөңүздөн эч ким алардын келери жөнүндө айткан жок. Ошондуктан сиз үчүн бул алардын чоң атаңыз менен чоң энеңиздин келиши күтүүсүз маалымат болду. Ошондуктан сиз үчүн капысынан күтүүсүздөн болгондуктан сиз чоң энем менен чоң атам келиптир деп айтасыз. Дагы бир мисал, кээде биз окуган китептерибизди, көргөн кинолорубузду унутуп калабыз да, ал ошол кино, мисалы ошол кинодон бир үзүндү көрсөк, анда ошол көргөндүгүбүздү дароо эстейбиз. Эстегенде да ыптыр мүчөсүн колдонобуз. Мисалы, бул сүрөттөгү кинону сиз көргөнсүз, бирок башкалары сураганда сиз унутуп калгандыгыңыз үчүн билбейм деп айтышыңыз мүмкүн. Мындай сүрөттү көргөндө дароо эстейсиз да, мен бул кинону көрүптүрмүн деп айтасыз. Себеби сиз ал кинонун үзүндүсүн көргөндөн кийин эстедиңиз. Ошондуктан ыптыр мүчөсүн колдонуп айтасыз. Ыптыр мүчөсүнүн оң формасы, же болбосо капыска өткөн жактын оң формасы кантип жасалат жана жак боюнча кантип өзгөрөт. Мисалы, оң формасы кантип жасалат? Эгерде этиштин аягында үндүү тыгыш болсо, анда мүчөдөгү үндүү, мүчөнүн башындагы ыптырдын үндүүсү түшүп калат да, тур деп айтылат. Үндөшүү боюнча өзгөрөт. Мисалы, мен окуп турмун, сен окуп турсуң, сиз окуп турсуз, ал окуп тур, биз окуп турбуз, силер окуп турсуңар, сиздер окуп турсуздар, алар окушуптур. Эгерде сөздүн аягында үнсүз болсо, анда үндүү, мүчөдөгү үндүү түшпөйт, үндөшүү мыйзамына ылайык өзгөрүлүп айтылат. Мисалы, мен көрүп турмун, сен көрүп турсуң, сиз көрүп турсуз, ал көрүп тур, биз көрүп турбуз, силер көрүп турсуңөр, сиздер көрүп турсуздөр, алар көрүшүптүр болот. Ал эми этиштин аягында к тыбышы болсо, анда к тыбышы
G dıvışına eğer müce ündüden başlansa anda K dıvışı G dıvışına ötöt. Misalı, men uğup durmun bolot. Men uğup durmun bolboyt. Sen uğup dursun, siz uğup dursuz, al uğup dur, biz uğup durbuz, siler uğup dursunlar, sizler uğup dursuzlar, alar uğuşup dur bolot. Dördüncü misalda yetiştin ayağında P dıvışı köpünçe K dıvışı G'ga ötöt, alem P dıvışı B'ga ötöt. Bu yerde jabıptırmın bolboyt. Bu yerde ündü, sozulma ündüğü aylanat. Misalı, jap degen yetiş bolsa anda jabıptırmın bolot. Hiç jabıptırmın bolboyt. Eğer jabıptırmın dep aytsak, anda kata bolot. Men jabıptırmın, sen jabıptırsın, siz jabıptırsız, al jabıptır, biz jabıptırbız, siler jabıptırsınlar, sizler jabıptırsızlar. Buna üçüncü jakta alar jabışıptır bolut. Üçüncü jakta sozulma ündüğü bolboyt. Misalı, bu çıgarmanı okup durmun. Al çıgarmanı okuganыңыз jönүндө unutup kalgansız, çıgarmanın başında bir-iki bara okugandan keyin estep jatasız. Bu çıgarmanı men okup durmun dep aytasız. İkinci misal, al eşikti jabıptır. Alem üçüncü misal. Biz жаңы tartılgan kinonu görüp durбүз. Al kinodan üzündü görgöndөн keyin estep aytıp jatasız. 10 forması kanday jasalsa oşonda jasayбыз da ayağına B suroo müçөsүn ulayбыз, oşonda o suroolu forması jasalat. Misalı, men jeptirminби? Men körüp durmunbu? Men uğup durmunbu? Men jabıptırmınbı? Dep suroo basım menen okuybuz. Kalganın özüңүzдөр okuңuzдар. Misaldары, alar Bişkek şaharın körüşüptürбү? Alardın Bişkek şaharın körgöndügü tuuralı malumatыбыз жок, oşonduktan biz tüz emes başka kişinin alar jönündө surayбыз. Siz bu tamaktı murda jeptirsizби? Bu jönündө da kişinin murda bu tamaktı jеген jebегендиги тууралуу сурап жатабыз. Üçüncüsü, siler жаңы чыккан ырды угуп турсуңарбы? Суроо формасы жаралат. Ал эми терс формасы, men окубаптырмын, men көрбөптүрмүн, men каткалаң болгондо P болот, men укпаптырмын деп айтабыз. Бул жерде üçüncü alar деген жерге гана көңүл бурушубуз керек. Alar okuşpaptır bolot, alar görüşpöptür bolot, alar okuşpaptır bolot. Misalı, biz bul жаңылыкты укпаптырбыз. Al жаңылыктын болгонун кийин башка адамдардан угуп, андан кийин укпагандыгы жөнүндө маалымат берип жатат. Alar ilingen jarıyanı körüşpöptür. Egerde alar jarıyanı körgöndө, andalardın al jarıya jönündө maalımatı bolmok. Oşonduktan biz başkalardın atынан süylöp jatkanda da ıptır müçösүn koldanabыз. Üçüncü misal, men terezeni japtırmınbı? Men terezeni jappaptırmın. Kişi oşol kıyım hareketти аткарбагандыгы жөнүндө кийин эстеп айтып жатат. Ыптыр мүчөсүнүн терс суроолуу формасын жасаганда
ters formasına B mücösünü ulayбыз, suroğlu forma jaralат. Men jebeptirminби, men körböptürmünbü, men ukpaptırmınbı, men jappaptırmınbı dep özüңүздүн жасаган кыймыл-аракетиңизден күмөн санап, аны башкасынан сурайсыз. Мисалдары: мен терезени жаппаптырмынбы? Siz al terezeni жапкан-жаппаганыңыз жөнүндө өзүңүздө маалымат эсиңизде калган эмес, ошондуктан аны башкасынан сурайсыз. Мисалы, азыр ушул ыптыр мүчөсү уланган башында айттык, жомоктордо колдонобуз деп. Азыр бир жомокту айтып көргөнгө аракет кылабыз. Жомоктун аты көмөч нан. Илгери бир абышка кемпир жашаптыр. Абышка кемпирине кайрылып, кемпирим, бир татынакай көмөч жасачы деп сураныптыр. Кемпири макул дептир. Кемпири карала каптын түбүн кагып, карала өгүздүн акыркы майын кошуп, сонун кып-кызыл таптаттуу көмөч жасаптыр. Көмөчтү муздасын деп, аны жоолукка түйүп, терезеге коюп коюптур. Көмөч терезеде отуруп, зериге баштаптыр. Да тоголонуп, терезеден секирип түшүптүр. Ал тоголонуп отуруп, жоолугу чечилип кетиптир. Жүрүп отуруп, коенекке кескелиптир. Коенек андан: "Сен кимсиң? Башкачасың го?" деп сураптыр. "Мен көмөчмүн, камырдан жоорулган, май кошулган. Сен мага баары бир жетпейсиң" деп тоголонуп кетиптир. Көмөч андан ары барып, ажуулуу карышкырга жолугуптур. "Ай, мынча жакшына жыттанасың, кимсиң?" деп сураптыр. "Мен көмөчмүн, ундан жоорулган, май кошулган. Сен мага жете албайсың" деп тоголонуп кетиптир. Чындыгында карышкыр да жетпей калыптыр. Көмөч андан ары жүрүп отуруп, майпаңдаган аюуга жолугуптур. "Бах, мынча сонун жыттуусуң, сен кимсиң?" дептир. "Мен көмөчмүн, ундан жоорулган, май кошулган, а сен мага баары бир жете албайсың" деп тоголонуп кетиптир. Көмөч көпкө чейин тоголонуп барып, ал куу түлкүгө кезигиптир. "Ай, мынча татынакайсың, мынча жыттуусуң, сен кимсиң?" дептир. "Мен көмөчмүн, ундан жоорулган, май кошулган." Түлкү анда: "Менин караганыма көп болду, кулагым такыр эле укпайт. Ошол үчүн сен мурдумун учуна келип сүйлөчү" дептир. Көмөч түлкүнүн мурдунун учуна чыгып алып: "Мен көмөчмүн, ундан жоорулган" деген жеринде түлкү көмөчтү шап кармап жеп алыптыр. Ошентип жомок аягына чыгыптыр. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Көрүшкөнчө балдар.